Бул компания бул компанияга мени дос кызым Айдана Абдыкарова спонсорум чакырганда көпчүлүгүбүз эле эми келбейбиз, жок кереги жок деп келсек керек. Мен деле ошолордун катарын толуктаган болчумун. Мага айтканда мен айтканмын, кечиресиң, сенин колуңан келет, бирок мен сетсиз эле иш кылайын. Менин ишим и так эле жакшы. Өзүм азыркы учурда территориальный менеджер болуп иштеймин, поэтому акчам жетерлик эле. Айдана, эгерде продукциясын сатып алыш керек болсо, то есть мен неме кылайын, сатып алайын дедим. Десем Айдана ага да карабай, келсең хотя бы келип кет дедим. Эми келип анан кийин продукцияны алып кеткенимден кийин деле чакырып жүрдү. Сразу эле мен да иштеп кеткен жокмун. Ошентип компания мен мындай айтканда партнер болуп калдым. Эми сабактын алдында эле сиздерден алып кетерим. Кандай жок деген же болбосо кандай каршылыктарга мындай айтканда кабылышты, особенно биздин бул новичоктордон кандай адамдарга продукцияны же болбосо адамдарга продукцияны же болбосо бизнести предлагать эткенде эмне деген жооптарды алып тастар. Ошол боюнча бир аз могу комментарийга калтырып кетсеңиздер, мен ошого карап дагы сүйлөп кетели. Кандай дедиңиздер? Кимден кандай жок деген, ким көп жок деген сөздү угуп атат. Например, бирөө партнерлор жаңы эле адам өчүп калдыбы? Так, вроде. Жок деген сөздү көп угуп атат. Ошол боюнча бир аз комментарий калтырып кетсеңиздер. Ким эң көп жок деген сөздү угат, анан кийин кандай кайсыл учурда? Вот, ошол боюнча неме кылайлы, талкуу кылайлы. Так, бул жерде кетебиз. Так, продукция кымбат жок. Да, арзан. Азыр жок дейт. Ооба, туура, бул сөз дагы көп бизде, то есть продукция кымбат жок дейт, сен кыйратсаң анан жок дептир. Ооба, туура. Могу алтына эже туура жазды. Бул сөздү да өтө неме кылабыз. Сетевойго ишенбейм дейт. Ооба, сетевойго ишенбейм тоже. Сетевойго ишенбейм. Сен болуп кет, анан көрөм дешет. Эң туура. Ооба, өтө көпчүлүгүндө эле сен болуп кетсең, анан кийин мен да көрөм деп айткан. Булар биздин жакындарыбыз же болбосо биздин бир туугандарыбыз же болбосо биздин тааныштарыбыз, курбуларыбыз дегендейчи. Акча жок дешет, айлык алсам дейт. Ошол бойдон жок болушат дейт. Баары эле чакырып жатат. Акчасын айт экен көбү дейт. Ооба, акчасын туура. Бинарный маркетинг апасына дегендер көп жатат. Туура айтасыз, бинарный, то есть тоже мага дагы өзүмдүн практикамда да өтө көп болгон булар. Азаматсыздар. Так. Эми алып кете турган болсок, эми башынан эле неме кылайлы, сонун немелер экен. Жок деген сөздөр экен, чынында мындай айтканда өтө часто биз уга турган сөздөр. Именно так, баасы кымбат дешет дейт. Ооба, бул дагы туура айтасыз. Бул дагы өтө көп. Туура айтышат. Баасы кымбат экен, эмнеге андай кымбат? Ал жерде мондай арзан эле сатат экен го. Почему силер мындай кымбат сатасыңар? Эмне силердин алтындамы же бир ичкенде эле неме оңдоп же ден соолугубузду жакшы кылып койбу деген сөздү көп эле уксак керек, Ооба, туура, бул дагы сонун неме. Жок дегени бир все как-то сомневаюсь. Баасы кымбат экен дейт. Сомневаюсь дейт. Баасы кымбат. Так, бинарный маркетинг опасный. Туура, мондой да жок деген сөздүн жакшы эле болгон да, адам чакырыш керек экен да. Ооба, мимозчу туура. Менин таанышым жок да. Ооба, менин таанышым жок да, же болбосо мен весь Москвага айттым деген сүйлөйт. Мен
барсын айтсам эле барсын эле жок деген сөздөр көп го деген. Ошондуктан биз өзү эле ошентип айтып жүрбөйбүз. Мен айткан адамым барсын эле айтсам деле жок деп жабап эткендей, как-то весь Россияга же болбосо весь Москвага айткандай элечи, элдин баары эле Нью-Йоркко келип алыптыр. Ооба, туура айтасыз. Так, мен адам чакыра албайм да. Ооба, да, бул дагы өтө популярный тема биздин. Адам чакыра албайм да, мен силерге окшоп сүйлөй албайм да деген сөздөр дагы өтө көп. Так, мен хорошо, андай неме кылайлы, баштайлы. Жок деген сөздүн өзү, жок деген ответти алышыбыз үчүн, жооп алганыбызда бунун эки себеби бар. Эмне үчүн биз жок деген жооп алып атабыз адамдардан? Биринчи бул себеби бул биз өзүбүздүн айыбыбыздан биз виноватпыз, чтобы жок деген сөздү алганы. Бул биринчиси. Экинчи варианты бул биздин айыбыбыздан эмес. Биз себепкер эмеспиз бул жок деген сөздү алыш үчүн. Биринчисинде турган болсок, биздин айыбыбыздан качан биз жок деген сөздү алабыз? Туурабы? Биз качан адамдарга айтканда жок деген жооп алабыз? Качан биз айткан сөзүбүзгө уверенно болбосок, бул биринчисинен. Экинчисинен биз айтып аткан адамыбызга толук информация бере албай атабыз да, толук информацияны жеткире албай атабыз. Ошондуктан дагы биз жок деген сөздү көп угабыз. Жана ошондой эле биз жанакы продукцияны, мындай айтканда, көпчүлүгүбүз деле бар, өзүбүз билбейбиз, продукцияны деле, бизнести деле билбейбиз дагы. Анан кийин алып келип туруп эле өзүбүз ошол нерсени билген аракет кылбайбыз дагы, алып келип туруп эле үстүдөгү наставниктерибизге коюп берип кое беребиз, таштап кое беребиз. Мынага сабак өтүп берип койчу, кайча бар арабызда деле бир 5 айдан бери, 6 айдан бери иштеп жүргөн партнерлорубуз деле алып келип туруп эле бизге адамдардын таштап берет да, неме кылыпчы, мынага сабак өтүп берип койчу, мынага айтып берип койчу, сен жакшы айтасың да дейт. Вот ушул дагы биздин чоң ошибкабыз. Биз ар бир алып келген партнерубузга аракет кылышыбыз керек, чтобы өзүбүз сабак өткөнү, өзүбүз продукция боюнча жакшы айтып бергени. Именно ошол айтып кеттим го, жана башта да айтып кеткендей эле, биз толук маалымат бере албагандыгыбыздан адамдардан жок деген сөздү угабыз. Үчүн бизде өтө көп болуш керек встречалар. Именно бизнес же болбосо продукция боюнча адамдарга мына встречаны көбүрөөк кылышыбыз керек. Канчалык бизде жолугушуу, именно партнерский жолугушуу болбосо, мына продукция боюнча жолугушууларда биз өзүбүз сүйлөй турган болсок, биз не кылабыз, опыт набрать этебиз да. Жана Мимоза эженин жакшы сөзү бар, дайыма айтып кетет, элестеткиле дейт, боксер дейт, именно бир бала боксер болгусу келип атат дейт, бирок неме кылыш керек дейт, кандай эле боксер болуш керек дейт, бирок немеге келди дейт, рингке келди дейт, бирок тренировка кылган эмес вообще дейт да, тренировка кылган эмес дейт. Бир бала, экинчи бала бул бир жылдан бери уже тренировка кылып аткан бала дейт да. Экөөнү салып койсо эмне кылат дейт, жана тренировка кылбаган адамды дейт, эмне кылат дейт, вирустай жыгылып түшөт ал, туурабы? Ошондуктан дейт, ар бир мындай айтканда новичок келгенде көбүрөөк эмне кылыш керек, жанакы боксер дагы биринчи тренировканы баштаганда эле грушаны уруп үйрөнөт да, туурабы? Грушаны канчалык көп уруп, эки жакта монтип уруп аракет кылганда ошондой чоң күчтүү боксер болуп чыгат да, мындайча. Биз сетевой бизнесте деле эмне кылып атабыз? Ар бир келген новичоктор биз үчүн мындай айтканда груша. Биз ошолорго айтып атып, ошолорго продукт бизнести айтып атып, биздин мындай айтканда айтуу жөндөмдүгүбүз өсөт. Уверенно айтканды үйрөнөбүз да, мындай алгандачы. Ошондуктан могу биринчи эле мен азыр айтып кеттим, могу ошол ошибканы алышыбыз керек. Ар бир партнер, бул сиздердин бизнесиңиздер, конечно, спонсорго алып келип берип койсоңуздар, спонсор айтып бере берет, көрсөтө берет, дей берет, бирок спонсор өсүп кете берет, сиздер өспөйсүздөр. Вот именно ушул жерде
Аса белгилеп алыңыздар, өтө эле көпчүлүгүңүздөр ушундай кыласыздар, алып келип туруп эле таштап коесуз, дальше алып келебиздер, өзүңүздөр сүйлөбөйсүздөр бир дагынча. Андан кийин дагы сонун суроо болду, немелер болду, акча жок дейт да дейт. О, ал акча, неге акча жок дейт? Акча неге жок дейт? Потому что сиз ага достаточно информация бере албадыңыз. Эгерде сиз достаточно информация бергениңизде ал акча жок дебейт болчу. Азыркы учурда ар бир адамдын чөнтөгүндө акча бар. Акчасы жок адамдын өзү жок азыр именно Москвада. Просто бергиси келбеген, же болбосо сиз толук информацияны жеткире алган эмессиз, ошондуктан сизге не дейт? Акчам жок да дейт. Же болбосо анан келейинчи дейт. Же болбосо күйөөсүн шултоо кылат, күйөөм урушат да, күйөө менен советтешип келейин анан кийин дейт. Эгер биз информацияга өзүбүз ушунчалык бай болсок, маркетингди жакшы билсек, айткан сөзүбүзгө дагы так боло турган болсок, албетте ал жок деген сөздөрдү жеңебиз. Ал эми кээ бир айтып атпаймынбы, биринчи себеби бул өзүбүздөн болду. Азыр мен биздин себебибизден адамдар жок дегенди айттым да бир азча. А эми экинчи себеби бул биз себеп эмеспиз бул нерсеге. То есть эмне биздин себебибизден эмес эле адамдар жок дешет. Бул учурда кандай болот? Бул учурда кээ бир бирөөлөр айтканыңыздарда барбы? Сечево жана жазып кеттиңиздер, сечево маркетинг болбойт да. Мен бул жерге деген 15 миллион же болбосо 15 миң доллар салганмын. Ишим болбой калган. Вообще болбойт экен деп неме кылат. Буга уже себепкер эмеспиз да. Булар таанышыңыз болсо, тууганыңыз болсо дагы айтып кое бериңиз, бирок буга жабышып уговаривать этип отуруп албаңыз. Булар может быть өздөрү көзү менен көргөндө сиздердин өсүп атканыңыздарды, же болбосо сиздер чоңдогон ийгиликтерди багындырып, чоңдогон акчаларды багындырып атканыңыздарды көргөндө, албетте ал адамдар өздөрү кайтып келет командаңыздарга. Если ал сиздердин таанышыңыздар болсо, кээ бир бирөөлөрү дагы бар, айтышат, неме дейт го, айтсаң, жок, мен болбойт, мага болбойт, бул нерсе арам. Мага өзүм алып аткан акчам жетишерлүү. Поэтому мага кереги жок дейт. Буларга да эч нерсе дебейбиз, потому что бул дагы биздин эмебизден эмес, ушу дин жолунда жүргөндөр көп эле Алланын бергенине шүгүр дейт, чынында эле. Ушунчасын эле шүгүр болду, мага калганы кереги жок, поэтому мага предлагать этпей эле кой дейт. Буга дагы, то есть биз небиз себепчи эмеспиз да. Бул дагы биздин себебибизден болбой атат. Анан кийин дагы көп айтат, неме дейт го, мен айтсам дейт, мен өзү жазып кет, мен айтсам, эч ким, баарысы эле жазылып алыптыр Энворкко дейт да. Энворкто где-то кыргыздардан 400 миң эле жазылса керек. Именно Россияны ала турган болсок, бир 2 миллиондой кыргыз Россияда да. Энворкто 400дөй эле, 400 может быть, да, мына Россиядан где-то 400, допустим, 500 миң болсун, именно адам катталган болсо, бирок Россияда жүргөн, именно Москвада жүргөндөрдөн деле где-то бир 2 миллиондой адам болсо керек. Айтат элем да, то есть сиз баарысын айтып көрдүңүзбү, же болбосо бул просто биздин, кандай десем, биз уже бир жок дегенди уккандан кийин уже неме кылгыбыз, айткыбыз келбей калат дагы. Анан шулту издеп баштайбыз да. Бир иш кылгың келбесе, шулту издеп баштайсың. Мен адамдарга айтып көрдүм. Болбой атат. Баарысы эле жазылып алды, же болбосо баарысы эле жок дейт, баарысы ишенбейт экен. Болбойт экен, продукциясына ишенбейт экен. Алар көчөдөн эле алып ичип алат экен бул продукцияны деген адамдар көп болот да. Вот бул уже мындай, мен айтат элем, бул жалпоолуктан именно ошол жок деген сөздөргө туруштук бериш үчүн жанагы бар го, бронежилеты дегенчи, уккан белеңиздер, именно техника бронежилеты дегенди колдонушубуз керек да бул жердечи. Техника бронежилет дегенди түшүнөбүз да, жанагы солдаттар кийет го, оюбуз оправдание издейбиз дейт. Ооба, туура. Бронежилет дегенди билесиздерби? Жанагы солдаттар кийип алып, чтобы ок өтпөш үчүн кие турган жилет болот да. Именно биз дагы чтобы жок деген сөздөргө туруштук бериш үчүн, жок деген сөздөргө мындай туура көз караш менен караш үчүн биз дагы бронежилет кийишибиз керек. Техника бронежилет дегенди колдонушубуз керек. Аны кантип колдонобуз? Бронежилет десе, бронежилет эртең тиги магазинге барып сатып алып кийип албайбыз да. Аны бронежилетти биз кантип колдонобуз?
аны биз мотивациялар менен өтө көп спонсорлорубуздан мотивациялабыз, же болбосо сабактардан, же болбосо офиске келгенде офистеги бир жакшы бир атмосферадан, спонсорлорубуз менен сүйлөшкөндө же команда менен дух берип сүйлөгөндө биз бронь жилетибиз ар бир ошондой мотивациялаган сайын бронь жилетибиз калыңдап чоңое берет экен да. Анан кийин чоң марафондорго, Мимоза эже дайыма айтат, марафондон эч кимден калба. Марафон это сон жер, марафон это той. Марафондо именно биздин бронь жилетибиз, канчалаган эмоция, канчалаган сонун нерселер да. А именно ошо марафонда биздин бронь жилетибиз прям обычный неме серебряный болсо, золотой болуп кетет экен да. Вот, ошон үчүн бронь жилетти көбүрөөк кийгени, көбүрөөк калыңдатканы аракет кылыңыздар. Айтып кеттим, бронь жилет бул сабактардан жана именно мотивация. Канчалык мотивацияны өзүбүзгө көп турган болсок, канчалык өзүбүз менен өзүбүздүн тилибизди таба турган болсок, мындай айтканда өзүбүз менен договориться этип сүйлөшө турган болсок, биздин бронь жилетибиз ошончолук күч алат. Вот, андан кийин бизде дагы кандай немелер болду? Темалар болуп атат. Так, мага адамдар эмне дейт? Мага адам жазып берсең иштейт элем дейт. Ооба, мындайлар да өтө көп. Мага адам жазып берсең иштейт элем дейт. Биз эгерде сизге адам жазып берсе, сиз эмне иш кылмаксыз деген вопрос. Бул дагы просто мен айтат элем, жалкоонун немеси, шылтоосу. Мага адам жазып берсең, анан мен иштейт элем. Эгерде сизге адам жазып берсе, ал адам келип өзү иштеген болсо, сиз эмне жумуш кыласыз? Бул туура эмес. Бул көз карашты алмаштырышыбыз керек, сөзсүз түрдө. Адам чакырыш керек экен да. Конечно, адам сөзсүз түрдө эмне кылабыз? Биз адам чакырабыз. Сеть бул именно мындан турат. Адамдын командный товарообороттон турат. Биздин доходторубуз, туурабы? Мен бир сонун отказ уктум дейт Айнур эже. Айнур эжекен сонун отказ уктум дейт. Сен сечебек эмессиң, түшүнбөй баштадың. Страх жок сенде. Мен коркуп калгам оозуң сүткөй күйгөндөн. Так. Күйгөн күйлөп ичет. Демек мен страхты жеңишим керек дейт. Айнур эже, эгерде бул сиздин таанышыңыз боло турган болсо, чынында эле өтө самым деле өтө көп мен дагы өтө көп бул сөздү уктум. Оозунун сүттөн жана оозу неме сүттөн күйгөн айранды да үйлөп ичет дегендей. Действительно, оозу күйгөн адамдар, оозу күйгөн именно кыргыз жүздүн бордош туугандарыбыз өтө көп экен чынында. Потому что булар сетти, сиз сону түшүнөсүз. Просто сетти эмне кылат? Ал өзү түшүнгөн эмес убагында, түшүнбөйт до сих пор. Сеть десе эле булар эмне кылган? Көбү эле акча салышкан, неправильно иштеген. В самом деле жаман компания жок экен, жаман адамдар көп экен да. Биз неправильно иштейт экенбиз, неправильно иштегенибизден биз өзүбүзгө көп зыян көрөт экенбиз. Анан кийин итогу келип, же болбосо дагы бир момент, өзүбүз адам чакырбасак, сетевой компанияга келип иштейт десе эле, офиске келет дагы көпчүлүгү эле эч нерсе кылбай олтуруп алабыз, туурабы? Эч нерсе кылбай олтуруп алабыз дагы, ишиңден чыгып келгенде иште дегенди билишет, бир келип туруп ошо иштегидей хотя бы бир 4-5 саат неме менен, холодный контакт менен, же болбосо өзүнүн аудиториясындагы адамдар менен чалып, звонгуп чакырбайт адамдарынчы, то есть өзү эч нерсе кылган эмес, офиске келген, просто олтурган, команда түзгөн эмес, анан кийин эле кетип туруп өзүнүн колунан келбеген нерсени эмне кылат? Компания бул берген акча, же болбосо компанияда иштеген болбойт, сетевой компанияда. Булар ошентип алдап эле чакырып алат экен деген сөздөр да көп болот да. Ошондуктан ар бир эле жаңы келген партнерлоруңуздарга сөзсүз түрдө келгенде холодный контакт менен, именно контакт знакомство менен иштеген албетте үйрөнүшүбүз керек, айтып да коюшубуз керек. Эгерде ошол нерсени кылбаган болсо, эмне кылабыз? Эч нерсе кыла албайбыз. Эми ал адамдын просто бизнеси бул жерде, бул именно компаниядан бизнесин, не только бул компаниядан, деги эле эч бир компаниядан бизнесин кылып кете албайт. Ар бир эле жерге барганда эмне кылыш керек? Аракет кылыш керек. Аракет кылганда просто эле ой менен аракет кыла бербей,
не кылыш керек, действиясымен да аракет кылыш керек, чтобы жанагы айтып кеткендей эле холодный контакт же болбосо горячий контакттар менен могу список знакомства менен ошолор иштеш керек сөзсүз түрдөчү. Ошондо опыт набрать этип, ошондо жок деген сөздү дагы азыраак угушат. Так, 5 адамдан отказ менин кыялымды не билейби деп өзүбүзгө суроо беришибиз керек. Ооба, Мактуз эже эң сонун действительно бул көп эле учурда менде деле болгон чынында баштаганыбызда кимге айтпайын, кээ бири айтат, мага кереги жок. Мен албайм. Мен уже ичкем, болгон эмес эч нерсе. Же болбосо бирөөсү айтат, мага вообще айта көрбө дейт да, мага вообще айта көрбө, мен мындай нерсени аралашпаймын. Нары жагыра ойной беребиз. Вот, действительно. Бирок биз билишибиз керек ошол нерсени жок деген сөздүн аркасында кандай чоң ийгиликтери бар экени. Жок деген сөздү биз мындай ойлоп көрсөк, неме да, настолько баягындай серьезно кабыл алып алат экенбиз да. Элестетиңиз, сиз офиста болуп иштейсиз, официант болуп иштейсиз. Могу примерди мен кечээ бир жерден угуп калдым эле. Официант болуп иштейсиз, баарыңыздар өзүңүздөр элестетиңиздер, сиздер официантсыздар. Гость келди дагы келгенде эмне кылат официант? Биринчи эле саламдашат, саламатсыздарбы? Чай, кофе, эмне берейин? Биринчи, то есть ичип турганыңыздарга дегенде, жок, эч нерсе кереги жок. Меню бер дейт. Туурабы? Ошондо жок, эч нерсе кереги жок дегенде биз официанттар, мен өзүм да болуп иштегем, просто спокойно эле принимать этебиз да бул нерсени. То есть это нормально. Именно вот компанияга, сетевой компанияга келгенде, мен бир продукцияны айтсам, же болбосо бир бизнесимди айтканымда жок десе, это все, это катастрофа да, просточу. Все, жер жарылбады, мен кирбедим деген нерсе болуп кетет экен да, чынындачы. Мен өзүмдө да ошондой нерсе болду, сиздерде да болсо керек, чынындачы. Вот, ошон үчүн именно жок деген сөздү дагы спокойно принимать эткенди үйрөнүшүбүз керек. Вот ошол примерлерди хотя бы өзүңүздөргө эме кылып алсаңыздар, действительно, вот эгерде мен болсом, мага ушундай деп жок деген болсо, мен туура эле кабыл алмакмын да. Же болбосо эмне тамак предлагать этесиң деп суроо болсо, например, бир тамакты айта турган болсок, жок, мага жакпайт бул тамак, рахмат, майман жеймин деп жок деген сөзүн деле, то есть биз принимать этебиз на самом делечи. Вот. Отказ бизде только, да, туура айтасыз. Так, в основном неправильно принимает, неправильно консультирует. Да, туура айтасыз. Назир эже, ооба, өтө көп учурда, вот ошону айттым да, жана биринчидечи эки себептен болот. Биринчи себеби бул биздин айыбыбыздан адамдардын жок деген сөздү кылабыз. Экинчиси бул биздин айыбыбыздан эмес. Биздин айыбыбыздан эмес, именно Айнур эже айтып кетти жана, оозум сүттөн күйгөн, айранды үйлөп ичип калгам деген. Биринчиси сиз айткан боюнча бул биздин сапаттуу информация бере албагандыгыбыздан, же болбосо мындай айтканда өзүбүздөгү уверенностьтин жоктугунан да. Адам неме го, жанымда жаңы келген адамдар өтө байкап коет да. Ар бир адам мындай өзүнө сүйлөгөн сөзүнө уверенно болбой, анан мындай сомнение кармап, мындай байкынтип сүйлөгөндө байкалып калат го, часто элечи. Вот. Так, дагы бизде эмне болуп атат? Каждый кийин надо звонить и спрашивать, предлагать, типа, да, туура, аны да туура айтасыз. Вот, техника бронежилеттен түшүндүк, техника бронежилетти түшүндүк, кантип кийишибиз керек экенин, ошол техниканы дайыма колдонобуз, туугандар. Урматтуу Энвор компаниянын күчтүү лидерлери, новичоктор деле болсо керек, будущий Энвордун лидерлери. Вот, бронежилетти колдонгондон кийин эң чоң эле каршылык бул кандай каршылык? Бул деген биз өзүбүзгө өзүбүз болгон каршылык да. Мен ушул жерде айтып кетем да, деме депчи, мен могу ишке келгенимде өтө көп сомнение кармаганмын да. Мен азыр ушул жумушуман чыксам, мен бул жерде ишти кылып кете аламбы?
бул деле каршылык да, өзүмө болгон каршылык болуп атат. Менин ишим кете экен бул жерде. Дагы мага эмне кереги бар? Андан көрө тынч эле жүрө бербейинби? То есть өзүм менен өзүм эмне кылып атамын? Урушуп атамын, өзүм менен өзүм сүйлөшүп атам. Канчаларды, то есть сөздөрдү өзүмө бир эле неме кылып туруп офиске келсем эле, вау, так, все, мен иштейм деймин. Үйгө жетип барганда эле эмне болуп калам? Жок болуп кетти ал жанагы махабат эже бирде келгенде айткандай эле. Силердин мотивацияңар жанагы азыркы учурда дейт, мындай көк дейт, көк мотивация дейт да, көк желание дейт да, силердики дейт да. Азыр офиске келгениңерде дейт, могу стаканга дейт, көктү толтургандай эле дейт, прям ашып дейт, неме мотивация толот дейт, силерде желание көбөйөт дейт, все, мен азыр барып эле ишти кыламын дейт дагы дейт. 2 саат, 3 саат өтүп үйүңөргө жетейин дегениңерде дейт, бул көк түбүнө түшүп кетет дейт да, вообще жоголуп кетет дейт да. Же болбосо бир эле жок деген сөздү уксаңар сразу жоголуп кетет дейт. Ушуну көк эмес, толтура суу болушубуз керек. Буну толтура сууну кандай кылабыз? Кантип өзүбүздү жеңебиз? Буну бир гана спонсорлорду угууда гана жеңе алат экенбиз да. Мен ишти баштаганымда Мимоза эже мага көп эле айтты да. Нурсултан, кел дагы ишиңди баштап кел дагы, мына жерде вот эркектерден эч ким жок экен. Вот сен ишти башта, ишти кыл, эркектерден мужской клуб кыл, ал ишиңди канча жүрмөгүл элем. Бирде болбосо бирде сокращение болот, же болбосо жабылып кетсе ишсиз деле каласың вообще. А бул жерде бизнес болуп атпайбы? То есть акча пока возможность берип аткандан кийин, ушундай чоң акчалар болуп аткандан кийин ишиңди ташла да кел деген. Же болбосо келгиң келбесе бар, ошо клинингдүү компанияны управлять этип, ошо орустардын немелерини, фитнестерин тазалап жүрө бер ошолор менен деген да. Понимаете? Спонсор, вот уже мен айтып атпаймынбы, өзүбүздү жеңиш үчүн спонсорду угушубуз керек. Спонсор действительно бизге только жакшылыкты каалайт экен. Только жакшылыкты каалайт экен. Жакшылык биздин доходубуз көбөйгөнүн каалайт экен да. Да, так, команда пайда болуп калган эле да. Ооба. Ошон үчүн дайыма спонсорлорду өзүбүздү жеңишибиз үчүн спонсорлор менен кеңешиңиз керек. Силерде де араңыздарда болсо керек, өзүңүздөр менен өзүңүздөр жеңе албай жүргөнүңүздөрчү, кылсамбы, кылбасамбы, болобу, болбойбу, эмне кылсам, эмне кылбасам деген суроолор өтө көп болуп керек. Спонсоруңуздар менен келип, же болбосо Мимоза эже менен деле келип, Мимоза эжеге мен да өтө ыраазымын. Ошол учурда эже ошентип мени урушуп айтпаган болсо, мен жумушуман чыкпасам керек эле, до сих пор жүрсөм керек эле. Эже айткан орустун несколько фитнестерин тазалап берип коюп, адамдарды иштетип коюп, ошого эле сүйүнүп, мен өтө кубанычтамын именно вот Enwork компаниясына келип калганыма. Почему? Потому что мен Enwork компаниясына келгенде мен өтө өстүм. Акылман да өстүм. Башта мен именно мындай түз эле көргөн болсом, башка могу жандарымда бир нерсе бар экенин көрбөсөм, мындай айтканда просто эле да, кичинекей болгон, жашоого көз карашым өтө кыска болгондо башка нерселерди, көп нерселерди замечать эткен эмесмин. Мен азыр эми мындай айтканда масштабно көрүп баштадым да неменичи. И өтө көптөгөн билимдерди, өзүмө примерлерди, эмнени туура кылып атамын, эмнени туура кылбай атамын, ким менен кантип сүйлөшүш керек, ким менен кандай мамиле кылыш керек, кимге кандай совет бериш керек, кантип команданы управлять этиш керек, лидер деген бул ким, ушуга окшогон сөздөрдү өтө мындай айтканда тааныдым десем болот да өзүмөчү. Вот. Поэтому биринчи эң эле чоң каршылык өзүгө болгон каршылык. Так, азыркы учурда 50 000 зарплатага иштеп жүргөндөр бар. Ошол зарплаталарын алгандар келип офисте иштесе болот. Себеби дейт акчаны реферальный бонустардан эң туура айтасыз эже. Ооба, компания өтө сонун мүмкүнчүлүктөрдү берип жатат, потому что мындай мүмкүнчүлүк эч жерде жок деп деле айтсам болот. Айта аламын дагы. Көп эле компанияларда иштеген көп эле тааныштарыбыз бар, же болбосо тууган уруктарыбыз, же болбосо досторубуз бар дегенде, мен билем, именно Enwork компаниясындай щедрый компания эч жерде жок. Жана ошондой эле продукциясы ушунчалык сонун компания жок. Сетевик болуш үчүн эмес, именно сетевиктерге, именно сетевой компанияда не важно. Бизге важна продукция. Почему? Продукция бизде ходовой болуш керек. Продукция когда ходовой болгондо,
эмне болот? Бизде товарооборот больше болот. И продукция, мындай айтканда, талаптарга жооп берген продукция болсо. Экинчиси, эки нерсе важно да сечебекечи. Экинчиси бул маркетинг план. Маркетинг план неге жакшы болуш керек? Биздин товарооборотубуз чоң болуп атканда, бизге төлөп берүүчү акчасы дагы жакшы болуш керек. Вот, CGP ушу эки нерсе важно. Биринчиси бул продукциясы, экинчиси маркетинг планы. Бизде экөө тең төп келет. Өтө көп компанияларда бири жакшы болсо, бири мондой. Мондой да, чынында элечи, баарыңыздар эле билсеңиздер керек. Именно Envor компаниянын продукциясы без аналогов, вообще аналогы жок. Ал эми немеси болсо, маркетинги болсо просто сонун 85-15 деген. Иногда 95%. Именно мо Фачыбай айткандай директорлар вообще невыгодный деп коет го. Потому что директорларга 95% почти выплата төлөнүп берилет экен да. Вот. Андан кийин эмне үчүн биздин бир туугандар, биздин тааныштар, биздин курбуларыбыз, биздин эми сиздердин күйөөңүздөр, могул жерде көбүнчө аял кишилер экенсиздер. Эмне үчүн ошо күйөөңүздөр же болбосо тааныштарыңыздар сиздер бизнес же болбосо продукция предлагать эткенде жок деген сөздү угасыздар, алардан ушундай ответ угасыздар. Же болбосо мен да уккам, өзүм бир туугандарыман деле. Жок, мен бул компания неме болуп атканда эжелериме да айтканмын, эжем продукциясын да ичип көргөн, именно катталганы катталбай коюшкан, анан каршылык көрсөтүшкөн. Сага зачем кереги бар? Жумушуң сонун, өзүңдүн жумушуңду эле кылып жүрө бер. И башыңды оорутпа бул нерсе менен, деп ошентип айткан. Айтканда мен айткам, кел андан көрө мага жазылып кичине мага да поддержка берип иштеп көрбөйсүңөрбү, кылып көрбөйсүңөрбү эже, ушундай дебейсиңерби десем, эжелеримден бирөөсү гана макул болгон. Ошол эжем ана макул, Нурсултан кел неме болсо иштеп көрөлү деп, ошол эжем менин биринчи өзүмдүн бир тууган эжем партнер болгон. Бунун себеби эмне үчүн биз жок деген сөздү угабыз? Потому что биринчи эле себеби бул алардын биз иштеп аткан компания боюнча же болбосо биз предлагать этип продукция боюнча несі информациясы жоқтығынан. Вот, биринчи себеби. Экинчи себеби бул өзүбүздүн бир тууганыбыз боло турган болсо, айтат да, эми каяктагы миллион акчаларды сүйлөп атсак, бизнес пландарды айтып, продукцияларды айтып берип атсак, эми ишениши кыйын болот. Почему? Потому что өзүбүздүн эжебиз же болбосо акебиз болсо айтат, сен каяктан билет элең бул нерсе, бунун баарысы сылакка турган. Же болбосо сен каяктан билмексиң? Сен башың жеткен нерсеге менин башым жетпейби эле? Сен кичине жүргөнүңдө сени шымыңды тазалап мен жүргөнмүн дешет го. Неме кылып, мындай айтканда серьез кабыл алышпайт да биздин айткан немебизди, сунушубузду серьез кабыл алышпайт. Эмнеге дегенде, алардын жанында биздин авторитетибиз мындай айтканда жок. Эми может быть кимдир бирөөңүздөркү бардыр, эми основном, то есть көп эле өзүбүздүн бир туугандарыбыз же дос жарларыбыз серьез принимать этпейт. Даже иногда күйөөңүздөр деле туурабы айтат да, койчу, сени, потому что бизди билет, биз кандай адам экенибизди, биздин алар ойлойт, что булардын колунан келбейт депчи. Өзү адамдын колунан келбеген нерсе өзү жок да. Вот, аларды кантип биз көндүрө алабыз же болбосо биз макул деген сөзүн уга алабыз. Только метод доказательства менен. Аларга качан биз көрсөтсөк, ийгилигибизди, качан биз көрсөтсөк, чоң ийгиликтерди багындырганыбызды же болбосо биз чоң акчаларды тапканыбызды көрсөткөн учурда алар ар бири кайтып келет. Жанакы сиздерге айтып аткан оозун сүттөн күйгөн айранды үйлөп ичип калгам дегендер дагы көрүп сиздерге кайтат да. Алар айтат, алардын көз алдында сиздер өсүп атпайсыздар, өзүңүздөрдүн бир тууган же болбосо өзүңүздөрдүн күйөөңүздөрдүн жаныңызда, өзүңүздөрдүн досторуңуздардын жанында сиздер көз алдында өскөн аракет кылыңыздар, өсүп доходуңуздарды чоңойткон сайын аракет кылсаңыздар, баарысы келет прям. Вот баарысы келет. Вот мен уверенамын, буга баарысы сөзсүз түрдө келишет деймин да. Андан кийин бизде жок деген, жана да айтып кеттим, жок деп деген сөздүн артында
представить, вот, элестетип көрүңүздөр, что өтө чоң ийгилик жатары. Жок деген сөздүн артында өтө чоң ийгилик жатарынычы. Биз жок деген сөздү укканда эле чогуп кетпей, жок деген сөздүн артында чоң ийгилик бар экенин биз билишибиз керек чынында. Потому что жанакы көп эле ийгиликтүү адамдар, көп эле мындай чоң успешный адамдар баарысы айтат го, баарысы эле деги эле көптөгөн жок сөздү, жок деген сөздү угатып, же болбосо жок деген көптөгөн болбойт деген нерсени угатып, чоңдогон ийгиликтерге жетишкен, чоңдогон ийгиликтерди багындырышкан миллионерлер болушкан, канчалар мультимиллионер болуп кетишкен адамдарчы. Ошолордун бири жана KFC'нин немеси президенти же болбосо основатели деп эле кандай кетет, именно KFC'ни основать эткен Сандерс полковник деген кишини барыңыздар эле таанысаңыздар керек, барыңыздар эле KFC жесеңиздер керек самом деле. Вот ошол киши айтат да дайымчы, айтат эмес, айткан да, немеси бар го жана жазылгандары делечи. Мен миңдеген адамдарга өзүмдүн рецептимди этип айтканмын. Бирок эч бири мага макул деген эмес. Мен ошентип жүрүп, не кылдым? Үй бүлөмдү жоготуп алдым дейт. Үй бүлөм малым менен кетип калды дейт. Мен өзүм суицидке чейин барганмын дейт. Мен өзүмдү өлтүрөмүн деп, өзүмдү таштаймын деген жерден дейт. Оюма келди дейт. Дагы бир неме кылып, попробовать этип көрөйүн деп, чөнтөгүмдөгү $80 акчам бар экен дейт. Ошого тоок сатып алып дейт, өзүм жасаган рецепт менен дейт. Ошо KFC'нин тоокту даярдап дейт, ар бир үйдүн эшигин такылдатып дейт, аларга сатып дейт, ошолордон чогулган акчаларды дейт, ошентип сатып атып чогулткан акчаларыма дейт, мен кафе ачтым дейт да. Азыркы күндө кандай чоң, мындай айтканда, бренд деп койсок болот да, Макдоналдска окшогон, туурабы? Макдоналдс, KFC булар прям өтө чоң бренд го. Вот айтып атпаймынбы, то есть бул киши суицидке чейин барган. Болгону чөнтөгүнүн эң акыркы $80 алып туруп именно ишти баштаган. Ар бир үйдүн эшигин такылдатып, мындан алып койгула, мындан жеп көргүлө деп атып, ошодон чогулган акчаларга азыркы күндө просто бир эле Москвада бир точкасы өтө көп болсо керек, неме кылыпчы. Эми алар деле неме төлөйт да, налог төлөшөт да, именно бунун рецепти менен иштетип атканына, бунун атын иштетип атканына, брендин иштетип атканга налог төлөшөт сөзсүз түрдө. Вот, жана ошондой эле Walt Disney деген бар, нахы биздин бул киши болбосо биздин биз дагы бизден кийинки поколение деле мультиктерди көрбөй калса керек эле, потому что ушул киши мультиктерди тарталы деп предлагать эткен да, 227 банкка предлагать эткенмин дейт да, 227 банкада предлагать этип айтып атканымда дейт, баарысы эле отказ берген дейт. Сенин башың барбы? Башың иштейби сенин? Представляете, ушундай сөздөрдү уккан кезде сенин башың иштейби сен? Балдардан кантип акча тапса болот? Балдардын акчасы жок, кантип сага акча берет? Деп ошентип жооп беришкен баарысы. 227 дейт, эң акылдуу банк ошол эле. Ошол дейт макул деп дейт. Не кылды дейт, мага возможность берип кредит бер дейт. Ошодон кийин биз мына мультиктерди неме кылып тартып отур дейт. Азыркы учурда эми азыркы күндө кандай гана чоң миллионер киши да, мындай алгандачы. Понимаете? То есть булар дагы канчалык көптөгөн жок деген сөздөрдү угуп, канчалык көптөгөн мындай оскорбленияларды угуп олтуруп чоң ийгиликтерге жетти. Ошон үчүн айтат, жоктун артында чоң ийгилик бар. Канчалык жок деген сөздү уккан сайын биз күчөнүшүбүз керек. Бурун жилеттик кийип алып эле жок деген сөздү уккан сайын биз не кылыш керек? Алдыга гана умтула беришибиз керек да. Вот, дагы кандай немелер болду, суроолор болду. Мен дагы сиздерге немени айтып кетейин дедим эле. Жазып алсаңыздар болот. Так. Жазып алсаңыздар болот. Успех требует замены дейт. Ким билет? Успех требует замены. Вот. Дайым эле действительно бир кылышыбыз үчүн, же болбосо бир иштин акырына чейин алып барыш үчүн сөзсүз түрдө бизде эмне керек? Замена керек да, чынындачы. Бир нерсени жертва кылсаң, анан кийин бир нерсе келет деп коет го, чынында элечи.
Вот, биринчисинен эмне дейт? Айтат го, неудачи на уроке дейт. Так, бул погонуз кандай сонун сөздөр дейт. Рахмат. Неудачи дейт, на уроке дейт. Неме кылган, замена кылган дейт да. Анан кийин сомненияны дейт, действияга дейт, неме кылгыла дейт. Аракет кыла дейт. Сомневать этип, олтуруп, бакынтип, бий болкен, болбойбу деп олтурбай дейт. Жакшы сөз бар. Не дейт эле? Тобокелчи жок, неме ойчу ойлонгуча тобокелчи ишини бүтүрүптүр деген сөз ушул да. То есть сомнение кылып, мен 4 ай олтуруп койдум, 4-5 ай олтуруп койдум окшойт. Сомнение кылып олтурбай, действие кылыңыздар, действие кылганыңыздарда, то есть ийгиликке мен ойлойм сөзсүз түрдө жетесиздер. Мен ойлонуп отуруп кеч действие кылдым, бирок все равно кылдым. Иншалла результаты жакшы эле. Барыңыз десеңиздер керек. Азыркы учурда компания МВО директор деген статустамын. Именно кече годовой эмес, 10 айлык немебизди эсептеп чыкканда биздики $19,000 акча чыкты. $19,000 чем-то акча чыкты. Ну, иншалла, это хороший акча деймин, потому что кээ бирөөбүз бир жылда бул миллиондон ашык акча экен. Акча болду. Кимдир бирөөбүз 1 миллион дагы акча таппайбыз да, мындай айтканда, бир жылдын ичинде. Поэтому сомнение кылбаңыздар, только сомненияны на действияга аракет кылыңыздар. Обвинение дейт, обвиненияны, то есть не кылышыбыз керек, биз на ответственность перевод кылышыбыз керек. То есть бакынтип, ушундай болду да, ушул кесе болуп кетет элем да, кылса ушундай болот эле да деп бирөө неме кылбай, ответственность өздөрүгө алыңыздар дагы, ишти дальше жетип кете беришибиз керек. Вот, андан кийинки биздин немебиз, жанагы айтып койдук, токсичный друзьяны, то есть наставниктерге перевод кылга дейт. Токсичный друзья дегенде эме досторубуз бар, тааныштарыбыз бар, биздин окружениябызда жүргөн адамдар, курбуларыбыз дегендейчи. Буну эми кыргызча уулу болуп калабы, уулу же болбосо кереги жок адамдардын окружениясында жүрө бербей. Эмне кылышыбыз керек? Аны биз спонсорлор же болбосо успешный адамдар менен көбүрөөк сүйлөшкөнү, көбүрөөк ошолор менен пикирлешкени аракет кылсак, ошолор менен көбүрөөк пикирлешсек, биз сөзсүз түрдө, менимче эмес, сөзсүз түрдө биз ийгиликти багындыра алабыз да, мындай алгандачы. Анан жалпы на благодарность, действительно бул учурда дагы деле көбүбүз көпчүлүк адамдар не дейт? Болбойт экен, менин ишим болбой атат, мен кылам экен, мен антип атам, мен чарчадым, мен мынтип атам. Кудай, неге мага ушинтип эле кыйынчылык бере бересиз? Кудай, неге ушундай эле боло берет менин ишим? Мен баштасам эле ушинтип эле кыйынчылык боло берет, мен чакырган адамдар эле ушинтип эле жок дей берет, неге мындай боло берет деп наалыбай чынындачы. Кылышыбыз керек, благодарность айтышыбыз керек. Алам, Алла Таала же Кудай, чоң рахмат ушунчалык мага адамдарды келтирип атканыңа. Хоть бир адам келсе, биз көбүнчө тоготпойбуз чынындачы. Ошол бир адамга шүгүрчүлүк айтсак, Алла Таала дагы айтат. Буга мен бир эле адам берсем дагы ушунчалык сүйүнүп атат. Көп берсем бул вообще сүйүнөт экен да деп Алла Таала дагы берет да. Ошон үчүн Аллага ыраазычылык айтып, болбосо еще жанагы спонсорлорубузга, командабызга ыраазычылык айткан сайын биз командабыз өсөт, биз доходубуз өсөт, Алла Таала дайыма бизди колдойт. Ошон үчүн айтат, жөн эле алма буш оозума түш деп, же болбосо жалкылып эле отурган адамдан эч качан ийгилик ал адамды коштобойт дейт да. Алла Таала айткандай эле, сенин аракет менен берекеси дейт да. Биз канчалык аракет кылган сайын, Аллага аракет, то есть жакшы нерсеге аракет кылган сайын не кылып атабыз? Алла Таала бизге эмне кылып атат? Көп именно немесин берип атат, түшүмүн берип атат, туурабы? Биз дагы жанагы, мен дайым өзүм сабактарымда да пример айтып кетем. Дейт, акча сурасаңар дейт, силерге бир пачка акчаны түшүрүп береби жаныңарга дейт да. Бербейт дейт. Силерге возможность берет дейт. Именно ошол нерсени кылып кеткени дейт. Вот ар бириңиздерге Алла Таала уже Алладан акча сураган кездер, же болбосо ден соолук сураган кездер, же болбосо жакшы иш кылганды сураган кездер, не кылып атат? Алла Таала сиздерге
уже ошол возможностьту берди. Мынеке Раббим сага, мынеке сен иштеп көр. Мынеке мен сага бердим возможностьту. Ушул жерден сен өзүңдүн ырыскыңды алып же. Ушул жерде чоң ырыскы бар сага деп туруп, не кылды? Бизге Алла Таала возможность берди. Бир пачка акчаны берген жок. Именно бизге возможность берет. Бул компания, Enwork компаниясына дагы ар бириңиздер өзүңүзчө келип калган жериңиздер жок да, чынындачы айтат го. Дарактын бир жалбырагы дагы Алладан уруксатсыз жерге түшпөйт дейт. Жүрөгүбүздүн ар бир ошо дагы Алладан уруксатсыз дейт да. Ошондой эле сиздердин ар бир басып келген кадамыңыздар, ар бириңиздер Enworkко келип олтурганыңыздар дагы бул дагы Алланын сиздерге берген бирден бир мүмкүнчүлүгү деп түшүнөм чынындачы. Вот, ошондуктан жанагы бирөөлөр жаловать этип, же болбосо болбойт экен, жок экен дебей, только позитивге и анан благодарностька не кылабыз, аракет кылабыз, айтабыз, дейбиз, сүйлөйбүз. Канчалык биз аракет кылган сайын ошончолук бизге сонун мүмкүнчүлүктөр келип. Өзүңүздөр эле неме кылганда байкап көрсөңүздөр, командаңыздардан баягы активация болгондор келгенде сүйүнөсүздөр го, канчалык көп болгон сайын сүйүнөсүздөр. Анан кийин бир эле адам келип туруп, жок мен болбойм деп кетип калган болсо, всё, ошол хоть 100 адам активация болду, ошонун сүйүнүчүн бир адам не кылып кетти да, жаап коюп атат да биздечи. Бул не нашүкүрчүлүк. Бул шүгүр кылбагандык бул. Алла Таала сага 100 адамды не кылды? Берди. А сага бир адамды, то есть бир адам келип туруп, ал жок деп койду. Всё, ошол 100 адамдын ордун жаап коюп атат да, мындай айткандачы. Андай болбошубуз керек. Алла Таалага дайыма шүгүрчүлүк келтирген болсок, дайыма өзүбүзгө ишенген болсок, жүрөгүбүздү ак кылган болсок, дайыма биз сонун ийгиликтерге жетишебиз. Биз иштеп аткан компания, биз айтып аткан продукция ушунчалык сонун, ушунчалык аналыгы жок продукция да, жана да айтып кеттим. Неме эженин, Райхан эженин дагы жакшы сөзү бар. Биз бул компанияга келип дейт, өзүбүздүн ден соолугубузду чыңдап туруп дейт, анан кийин ден соолугубузду плюс чөнтөгүбүздүн ден соолугун жана ошондой эле акыреттин казынасын дагы толтура кетип атабыз дейт да. Эң туура сөз чынында. Эмнеге дегенде биз биринчиден бул тиминди хадисте калган нерсе. Бул сүннөт, биз адамдарга жеткиришибиз, айтышыбыз, айтылган хадисте кара зире майы өлүмдөн барсын ашпа деп. Исламда айтылат. Жакшы нерсени билсең, не дейт? Элге жайыл дейт. Если ошол жакшы нерсени билип жайылтпасак, бул нерсе эмне болуп эсептелет? Мен билдим бул жакшы нерсени, сиз билдиңиз бул жакшы нерсени. Бул жакшы нерсени эми биз просто эле элге жайылткан болсок, канчалаган адамдарга жардам берип атабыз. Финансовый жактан, физический жактан, жана ошондой эле не кылып атабыз? Сооп иш кылып атабыз. Туурабы? Поэтому сооп иш кылгандын эч кандай уяты жок. Кээ бир бирөөлөрү уялат действительно бул продукцияны айткандан. Кээ бир бирөөлөрү тартынышат, жанагынтип жок болбойт, мен мындай коронасы бар адамдар бар го, жок бул болбойт, мен андай кылбайм, мен адамдарга барып жалдырабайм деген. Бул жалдыраш эмес, дайыма бирөөгө бир продукцияны же болбосо бизнести предлагать этип атасыздарбы, дайыма эстеңиздер, сиздер бул кара зире майыны сүннөт катары, мындай айтканда өзүбүзгө принимать этип туруп, биз ушул сүннөттү аткарышыбыз керек деген, намаз деле окуйбуз го, туурабы? Намаз деле, же намаз окугандан уялгандар барбы? Уялбайбыз, туурабы? Хадисте калган бул кара зире майын деле элге не кылып атабыз? Жакшы нерсени айтып атып туруп эле биз жакшы, то есть именно биздин продукциябыз жакшы болгондуктан биз элге смело тартууласак болот, айтсак болот бул нерсени. И канчалаган адамдар ден соолугунан сонун результаттар алды. Онкология, гинекология, урология, кожа ооруларынан дагы көптөгөн оорунун деги эле түрү көп экен, өтө көптөгөн оорулардан, бесплодияден канчалаган адамдардын үйүнө күлкү тартылап, сүйүнүч тартылап атабыз. Канчалаган кайгырып жүргөн адамдар, баласы жок адамдар сүйүнүшүп атат бала болуп туруп, канча жылдап балага зар болуп жүргөндөр. Канчалаган жанакы акча керек, акча возможностью жок адамдар канча көптөгөн акчаларды табышып атат Enwork компаниясынан да. Вот ошол нерселерди биз дайыма өзүбүзгө эске алышыбыз керек. Өтө сонун компаниядабыз, ошондуктан
сонун компанияга келгенбиз, ошондуктан унутпайлы, что биз аналыгы жок ушунчалык неде көңүлү кенен, көңүлү таза, ак пейил, сонун компаниядабыз. Продукцияны дайыма предлагать эткениңиздерде уялбай сонун предлагать эте берсеңиздер болот. Жок деген адамдардын немесин түшүндүрүп кеттим сиздерге. Турат, дагы вопростор болсо неме кылсак болот, уялбастан, тартынбастан так. Да, туура айтасыз, биз чоң сооп кылган болобуз дейт. Ооба, туура айтасыз. Өтө чоң сооп иштерди кылабыз. Өтө сооп иштерди кылабыз. Ошондуктан канчалык көп жолуксаңыздар, ошончолук чоң ийгиликтер сиздерди күтүп турарын билиңиздер. Дайыма эсиңиздерге неме кылыңыздар, каттап алыңыздар, что жоктун артында сөзсүз түрдө чоң ийгилик бар экенин. Жок деген сөздү уккан адам сөзсүз түрдө чоң ийгиликти багындырарын билиңиздер. Ошол, дагы сурооңуздар болсо айтыңыздар. Уже 1 саат болуп калыптыр. Сурооңуздар барбы дагы? Так, Азаматсың, туура сөздөрдү айтып жатасың, Нурсултан. Чоң рахмат. Өтө приятно. Чоң рахмат. Рахмат сиздерге дагы. Эдеже чоң рахмат. Сиздер азаматсыздар, сиздер өтө күчтүү адамсыздар, потому что ушундай кечки. Азаматсың, мен ыраазымын. Мен бүгүн кичине бир жакшы немени ойлонуп келдим эле. Биздин командада эркек бала, ушундай Нурсултан деген бала бизге эми сабак өтүп кетчү. Мен аябай сыймыктанам, себеби кыргыз элинин жигиттери дагы ушундай көбүрөөк болсо. Биздин командада мына сагышуу жакшы жигиттер, тепир сенин аркаңда келечекте биздин неберелер да окуйт. Мен үмүттөнүп атам, эң достойный, самостоятельный балдар биздин аркабыздан өсүп чыгат. Бул нерсе кереметке мен аябай сыймыктандым. Сага ыраазычылык билдирейин деп атам. Мен мунул баягы военный эмени кийип алам дегенчи, баягы шлемди не дейт? Ушул нерсени не только согушта кийиштин ажети жок экен да. Себеби биз как мындай войнага кирип аткандай, биз кандайдыр эмеге кирип аткандай биз ушуну кийишибиз керек экен. Ушул нерсе өтө мага точка жериме жетти да. Ушул сунушуңа бардык адамдарды, бардык жаратылышта жараган адам айтат, Курондо Аллахым айтат экен, жаратылышты жаратып койдум сен үчүн. Берип койдум өмүрдү сен үчүн. Аллахым берип койдум, иманыңды берип койдум, өмүрүңдү берип койдум, ден мына ден соолукту берип койдум. Кана эми дегенде биз ошондой сонун нерселер менен да. Ыраазы болсун. Ушул шинелди бардыгыбыз кийишибиз керек, кыздар. Кышта кийип атабызбы, депчи суукта деп. Нет, бул бизнесте ошону кийиш керек экен. Мага ушул нерсең өтө идеальный жакты. Сенин аркаңан эң чоң эркек биздин кыргыз балдар дүйнөгө таралган жигиттерден болгула. Мен Аллахымдан ушуну сурайм. Макул ишиңе ийгилик. Алла ыраазы болсун. Рахмат, чоң эже. Болот иншалла. Ушул жерде да мен айтып кетейин дедим. Айтат, Кудай өз колдосо ким кыласын, өксүй берсең сындырасың. Толук болсо акылың 6 самын, тоодой ташты ордунан жылдырасың дейт. Билесиздерби, ушул урсаттарды мен өтө жакшы көрөм. Ушунчалык маанилүү, ушунчалык сонун берилген, поэтому Алла Таала дайыма өзү колдосун, акыл эсибиз, 6 саныбыз дайыма аман болсун. Могул жерде ыраазычылык билдиргендерге чоң рахмат барыңыздарга. Чоң рахмат, Нурсултанга. Всем привет. Кандайсыңар? Бүгүнкү сабак кандай болду? Жаңы лайфхактарды алдык көзүбүзгө. Жамилежеге рахмат. Жакшы эмоция берип койдуңуз биздин жигитке. Башка баарыңарга терең ыраазычылыкты билдиребиз. Ой, даже бүтүл десек, даже кирип атышат адамдар. Баарыңарга терең ыраазычылык, особенно Нурсултанга. Бүгүн ушул сабакты өтүп берем деп 3 күндөн бери даярданат. Аябай материалдарды издеп, кантип өтүп берсем экен, канткенде мен ушул оюмду жеткире алат экенмин, канткенде ушул менин сөзүмдөн бир адам ойгонсо, бир лидер өсүп чыккан болсо мен ыраазы болот элем деп алып аябай даярданды, сурап коет менден. Мимоз эже, мынаны айтсам кандай болот, мынаны айтсам кандай болот деп. Так что Нурсултан, азаматсың,
Чоң Рахмат. рахмат. Даже 10 минут эрте даярданып эрте прям биринчилерден болуп кирип Zoom'га. Чоң рахмат. Сенин командаңа дагы Рахмат. сонун күчтүү ушундай өзүңдөй ответственный адамдар келишине чын жүрөгүмдөн тилектешмин. Бүгүнкү сабакка катышкан биздин партнерлорубуз алган билимиңер өзүңөргө жугумдуу болсун. Тоже командаларыңар менен Zoom сабактарды өткөндө кимдин сабагына киришти билбейм. Менин советиме кирип бериңиз, менин сабагыма кирип бериңиз деп ошончолук командалар көбөйүп өсүшүнө чын жүрөгүмдөн тилектешмин. Сондай өсүп көбөйүш үчүн, өсүш үчүн, естественно, бүгүнкү темабыз, бүгүнкү сабагыбыз Нур-Султандын сабагы аябай жакшы жардам берет. Барыңарга чоң рахмат. Сада колоюн лампочкам дейт Нур-Султан. Лампочка. Лампочка. Ой, чоң рахмат коюшу. Бүгүнкү күндүн эң алдыңкы сөзү болду дейли. Рахмат, чоң рахмат. Так, мыкты кыргыз жигити дейт. Все, барыңарга бейпил түн каалайбыз, жакшы эс алгыла. Алла насип кылса эртеңки таңды катарыбыз азайбай, таңды тосуп алууга Алла таалам насип этсин. Барыңарга бейпил түн каалайбыз. Барыңыздарга чоң рахмат, кирип укканыңыздарга, ушунчалык сонун сөздөр жазсаңыздар, сиздерден ыраазы болсун. Командаңыз чоңое берсин, командаңыздарга уверенно болгон күчтүү партнерлор көбөйө берсин. Барыңыздарга не деймин, ден соолугуңуздар чың болсун, өмүрүңүздөр узун болсун, Аллахым өзү колдогон болсун барыңыздарды. Барыңыздар кандай ой тилек, максаттар менен Envor компаниясына келген болсоңуздар, бар жок тилеген ой максаттарыңыздар ишке ашсын. Аллахым өзү жардам берсин ишке ашырганы. Амин. Барыңыздар менен коштошобуз. Бейпил түн.